بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгүнкү өтө турган сабак орозону ким кармаш керек? Кимдер кармаш керек? Тагыр айтканда, орозо кимдерге милдеттүү? Орозо ар бир мусулманга, балаатка жеткен, акыл эстүү, кудуреттүү, жергиликтүү жана тоскоолдуктардан алыс болгон адамга милдеттүү. Эми ошол 6 сыпатты кичине түшүндүрүп кетсек. Эң биринчи, биз мусулманга дедик. Демек, шарият боюнча мусулман болуш керек экен. Андыктан бардык мусулмандар үчүн орозо кармаш милдеттүү алар. Анткени Аллах субхана тааля мусулмандарга орозону парз кылды. Алар кимдер? Алар келмен айткандар, намаз окуп, эң жакшы абалда өздөрүн исламын Аллахка көргөзгөндөр. Андыктан келиңиздер, биз мусулманчылыкты эң туура абалда тутуналык. Андан кийин акыл эстүү адамга орозо кармаш ал үчүн милдеттүү. Акыл эстүү деген бул нерселерди айырмалап билген адам. Жакшы менен жаман, туура менен туура эмести айырмалап билген адамды биз акыл эстүү дейбиз. Демек, ибадаттын бардыгы акыл эстүү адамга шарият боюнча ал милдеттүү. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Руфиал каламу ани саласа". 3 түрдүү адамдан калем көтөрүлдү. Мындайча айтканда, күнөө жазылбайт дейт. Анил мажнун хатта ясих. Жинди адам, акылынан тайып калган адам, ал акылына келмейинче. Ошондой эле анинаим хатта ястайкид, уктап жаткан адам турмайынча, анан кийин анил гулам хатта яблык, кичинекей бала балаатка жетмейинче дегендей, бул жерде шарият боюнча акыл эстүү адам болуш керек. Жанакындай акылдан кетип калган, жинди болуп калган адамга орозо кармоо ага милдеттүү эмес ал. Андан кийин бул балаатка жеткен. Балагат ар бир заманда ар кандай белги менен каралат. Бирок божомол менен 15 жашка чыккан бала бул балагатка жеткен болуп эсептелинет. Кээ бирлери эртерээк жетилиши мүмкүн, кээ бирлери кечирээк. Бирок балагатка жеткендин дагы бир белгиси бул жанакындай бел суусу баланыкы чыгып калышы мүмкүн, ошол белги. Андан кийин кыздардын этек кири келип калса, бул дагы шариятта балагат болуп эсептелинет. Мына ошол адамдар балаатка жеткен болуп эсептелинет. Буларга орозо кармоо алар үчүн шарият милдет кылган. Ал эми кичинекей балдарга биз орозо кармаганды үйрөтүп, аларга орозонун деңгээлин көргөзүп, алар дагы орозо тутканга дагы биз аларды үндөш керекпиз. Анткени сахабалар кичинекей балдарын орозо карматып дейт. Керек болсо кээ бирлери ыйлап калганда, аларга жүндөн жасалган, пахтадан жасалган
оюнчуктарды берип койгон дейт. Алар ошолор менен ойноп, күн баткычакты алаксып, ойноп, ошентип орозо кармашкан дейт. Демек, биз кичинекей балдарды дагы орозо кармаганга үгүттөп, кызыктырыш керек экенбиз. Андан кийинки 4-чү белги, биз айтканбыз, бул кудуреттүү адам деп. Кудуреттүү адам бул ким? Ясати ан ясума билла машакка. Машакатсыз орозо тутканга анын кудурет жеткен адамды кудуреттүү дейбиз. Эми кудурети жок адам ким? Негизинен кудурети жок адам булар экиге бөлүнөт. Биринчи түрдөгү бул алсыз адам, анын кудурети дайыма жок. Мындайча айтканда, өтө картайып калган аксакал же айыкпас ооруга чалдыккан адам. Мисалы, жанакындай сахарин диабеттин инсулинге отуруп калган адам болсо. Мына ошондой адамдар, булар алардын кудурети дайыма алардан арылган. Алар бир убакта кудурети келип калат эмес. Алар дайыма кудуретсиз, алсыз адам болуп эсептелет. Мына ошол адамдар 30 күн орозо болгон болсо, 30 мискинге, 30 байкушка тамак бериш керек. 29 күн болгон болсо, 29 мискинге тамак бериш керек. Шарият боюнча ушул фидия бергендин эки жолу бар. Биринчи жолу бул жанакындай пайгамбар алейхиссалату вассаламдын саасы менен бергенде, ал саа 4/1 бөлүгүн бериш керекпиз. Тагыраак айтканда, пайгамбардын заманындагы бир саа өлчөмү бул орто бойлуу адамдын 4 кочуш менен эсептегени. 4 жолу кочуш менен алып туруп төксө, бул бир саа болуп эсептелинет. Ошонун 4/1 бөлүгү, демек, бул бир кочуш менен алып төккөн тамак. Мисалы, бул күрүч болобу, ошол эле горох болобу, чечевица болобу, айтор майда төгүлгөн нерселерден тамак бериш керек. Биякта кээ бир алымдар пайгамбардын саасын эсептегенде 2 килограмм 40 грамм деген, ошонун 4/1 бөлүгү 510 грамм. Же болбосо жанакындай эттен деле айтор адамга тамак болуп эсептелген нерседен бергени, бул фидия болуп эсептелинет. Ал эми экинчи түрү, бул экинчи жолу, бул оңой жол. Мисалы, муну Анас ибн Малик радиаллаху анху картайганда, өтө карып калган кезинде, эгерде 30 күн болгон болсо орозо, 30 адамды, 30 мискини чакырып туруп бир тамак берип койгон экен. 29 күн болгон болсо, 29 мискини чакырып туруп бир тамак берген экен. Мына бул дагы ошол эки түр менен бул адам өзүнүн орозонун алдындагы кудуретсиз адамдын кутула турган жолу. Анткени Аллах айткан, ошол орозону көтөрө албай тургандар. Фидия тааму мискин. Байкуш адамга ошол фидия тамагын бериш керек деген. Эми кудуретсиздин экинчи түрү бар шариятта. Ал кандай? Ал дайыма ошол ажиз, алсыз, кудуретсиз адам эмес, бул убактылуу. Мисалы, ал убактылуу бир оору менен ооруп жатат. Ал балким 15 күндөн кийин же 1 айдан кийин же бир нече айдан кийин ал оорудан айыгып шыпа табар. Мына ошол адамдар, булар фидия беришпейт, булар карызын кармап берет. Канча күн өткөргөн болсо, ошончо күн шариятта карызын кармайт. Анткени Аллах Таала "Уман кана маридан ау ала сафарин фаиддатун мин айямин ухар". Ким ооруп жаткан болсо, бейтап болсо,
же сапарда болгон болсо ал башка күндөр менен толуктап берсин деп Аллах Таала айткандай. Демек бул адамдар булар башка күндөр менен толуктап берет. Ошондой эле боюнда бар аялдар, эмчеги эмизген аялдар дагы, булар дагы башка күн менен толуктап берет. Анткени алардын алсыздыгы убактылуу. Ошондуктан биз айтабыз, бул жерде ар кандай алымдардын пикирлери бар, бирок ошол эң туурасы бул казасын кармап бериш керек. Андан кийин 5-чи сыпаттагы адам бул муким. Муким деген бул жанакындай жергиликтүү мусафир эмес адамды муким дейт. Анын карама каршысы дыддуху аль-мусафир. Анткени ошол жөнүндө дагы Аллах Таала жана аятта "Омен кана маридан ау аля сафарин" же сапарда болгон болсо дейт. Ооруп жаткан болсо же сапарда болгон болсо, булар башка күндөр менен толуктап берет деген. Андыктан мусафир адамдын орозосу бул эгерде ал сапарда машакаттанып, кыйналып туткан болсо, анда бул адам орозосун ачып туруп, башка күндөр менен толуктап бериш керек. Бирок машакатсыз орозону кармаган болсо, анда бул адам орозосун уланта берет. Анткени Абу Дарда радиаллаху анху айткан, биз пайгамбарыбыз менен сапарга чыккан элек дейт. Ошол сапарда бардыгыбыз оозубузду ачып алдык, анткени биз кыйналдык дейт. Бирок кыйналбай пайгамбарыбыз менен Абдулла ибн Раваха туткан дейт. Демек, ал эми кээ бир адамдар пайгамбарга арызданып келген, "О Аллахтын элчиси, баланча түкүнчүлөр сапарда жүрүп, бирок кыйналса дагы, машаккат болсо дагы алар орозосун тутуп алышты. Булардын абалы кандай?" дегенде пайгамбар айткан, "Улайкал усат. Булар баш ийбегендер, булар баш ийбегендер" дейт. Демек, туугандар, эгерде кайсы адам сапарда болуп, бирок кыйналып жаткан болсо, күндүн ысыктыгына же жолдун кыйынчылыгына бул адам орозосун ачкандыгы бул Аллахка баш ийген пенде болот. Бирок машакаттанып кыйналып турса дагы, чыда албай турса дагы, болбой өжөрлөнүп, оозун ачпай, көгөрүп тутуп жаткан адам, пайгамбар аны улайкал усат, булар баш ийбегендер, улайкал усат, булар баш ийбегендер деп сыпаттагандай, биз бул маселеде Аллах Таала берген жеңилдикти колдонуу дагы бул ибадат болуп эсептелет. Ошол үчүн келиңиздер, Аллах Таала сапарда жүргөн бир туугандарыбызга жеңилдик берген болсо колдонсун. А бирок алар машакатсыз эле, жеңил эле болуп жатса алар үчүн, анда алар орозосун уланта берсин. Балким жаштар, жигиттер үчүн балким ал машакатсыз эле тутуп коюшу мүмкүн. Бирок улгайып калгандар, орто жаштагылар, балким алар кыйналып калышса, анда бул мүмкүнчүлүктөн алар колдонсо жакшы, туура болот. Андан кийинки бул сыпатта адамдар тоскоолдуктардан алыс болгон, тоскоолдуктардан бош болгон адам дегенбиз. Халиян минал мавани. Бул эмне? Бул өзгөчө аял затына тиешелүү маселе. Бул эмне? Бул хайд, андан кийин нифас. Жанакындай этек кири жана төрөгөндөн кийин келген кан. Мына аялдар этек кири келбесе, төрөгөндөн кийин кан келбесе, алар орозону кармабак эле. Бирок ошол тоскоолдуктар келип калгандыктан алар орозону кармай алышпайт. Ошондуктан кайсы бир аял ошол хайз менен нифастан, ошол тоскоолдуктардан бош болсо, анда бул аялдар орозо кармаш алар үчүн парз болуп эсептелинет. Бирок алар башка күндөрдө казасын кармап берет. Ошентип бир жерде отурган элек да, анан бир балдар, биз намаз окуйун десек, ал балдар намаз окуй эле коелук деди. Анан мен айттым, эмнеге намаз окубайсыңар десем, устаз, бизде үзүр бар дейт. Мен
стройкада иштейм, мен оор жумушта иштейм деп ошол үзүрүн айтып калды. Шариатта андай стройкада иштеген ал үзүргө кирбейт. Үзүргө кирет эмне? Акылың жок жинди болсоң. Мына мен менен сүйлөшүп жатпайсың дедим. Демек акылың бар дедим. Балагатка жетпе десем, мен шектенип жатам, сен 30-тан ашып кеткен бир баласың дедим. Сен балагатка 15 жыл мурун эле жеткенсиң. Андан кийин капыр десем, капыр эмессиң, мына сакалың койгонсуң. Мусулманмын деп атасың. Мына ошол 3 эле үзүр сага тиешелүү. Бирок ошол 3 үзүрдөн да сырткаркы үзүрлөр бул жанакындай хайыз, нифас. Эми тамашалап аны айтып койдум. Неге? Кичине сенин намысыңа тиейин дедим. Бизде кыргыздарда мындай макал бар дедим. Душман сүйдүрүп айтат, дос, тууган күйдүрүп айтат дегендей. Сен менин мусулман бир тууганымсың дедим. Мен сага күйгөнүмөн айтып жатам ошентип дедим. Жана сени ошондой намысыңа тийип жатам дегендейин айтты. Устаз азыр мен тахарат алып келейин, күтүп турла деди. Дарат алып келейин деди. Ошол үчүн мен кайрылмак элем бир туугандарыма, келиңиздер, намазды окуйлук, намаздан калбайлык, орозомду кармайлык. Ошол этеккир жөнүндө дагы бир токтолуп кетсек, ошол жакта хайз маселесинде бир аялдарга тиешелүү бир дагы эки зарыл маселе бар. Биринчи маселе, кээ бир аялдар түндүн акыркы бөлүгүндө, мындайча айтканда сухурга жакын, бир түнкү саат 4-төрдө, 4:30 алар этек киринен тазаланып калган болушу мүмкүн дейт. Алар тазаланып калат, бирок ал билет таза болгонун. Бирок ал ошол күндү орозо кармабай койот. Эмнеге десең, мен гусул алган жокмун. Мен жуунган жокмун. Эгерде жуунбаса, гусул албаса, ошол күндөгү орозоң туура эмес. Деп ал ошол максатта кээ бир аялдар орозосун кармай коет экен. Андай эмес. Шариат боюнча гусулу жок эле ал орозосун кармай берет. Андан кийин намазга жакын гусул алып жетишсе, анткени гусул бул намаз үчүн. Андан кийин кээ бир адамдар дагы ошол гусул менен даратты аша чаап кеткендер да бар. Кээ бир адамдардан угуп калдым. Бир эже айтат, менин кожоюнум дейт, менин күйөөм дейт, ал даратсыз тамак жасабады айткан мага дейт. Ар бир тамакты жасаганда, аралаштырганда Фатиханы, Ихлас сүрөсүн оку дейт. Эми кандай элестетип көрсөңүздөр, ар бирин аралаштырганда Альхамдулилlah Раббил аламин, Кул хуаллаху ахад деп окуй береби? Бул андай шариатта андай бир эреже жок. Гусул жок, керек болсо тамак жасаса болот шариат боюнча. Анткени пайгамбарым Бухариде кайсы, пайгамбарыбыз бир нерсени мага берчи дептир. Аны Айша энебиз айтат, я Расулалла, фа инни хаида, мен хайызмын дегенде, пайгамбар айтат, сенин колуң айыз эмес да, сенин колуң хайыз эмес да, колуң таза да дегендей. Андыктан келиңиздер, кыз келиндер, эжелер, алар тамакты жасай берсин. Гусул жок болсо да, хайыз болсо дагы. Неге? Анткени алардын колдору пайгамбар хайсы менен алардын колдору таза. Экинчи бир маселе дагы көңүл бура турган маселе, хайыз маселесинде. Кээ бир аялдар орозо күн баткандан кийин алар ооз ачты дейт. Ооз ачкандан кийин бир нече убакыттан кийин эле, кичине бир убакыттан кийин, балким 1-2-3 мүнөттөн кийин алардын этек кири хайд келип калды. Бирок алар шам намазын, магриб намазын окуй элек. Мына ошондо аялдар айтат экен: "Фа ба'ду ниса якул иннаху иза атаха ал-хайд ба'да al-фитр ва qabla салат al-магриб фа инна саумуха зака an-нахар юфсид." Айтышат экен, эгерде кээ бир аялдардын этек кири келип калса, ооз ачкандан кийин шам намазына чейин, анда ошол күндөгү орозосу бузулган дешет деген. Бирок ва казалика ба'ду ниса юбалих. Кээ бир аялдар
Бул маселеде аша чапкандар да бар дейт. Алар айтышат: "Иза жаахал хайд кабла салатил иша, фа инна саумуха заликал йом юфсид." Эгерде алардын хайзы куптан намазына чейин келип калса, анда ошол күндөгү орозосу бузулган деп. Мына бул эки пикир дагы туура эмес. Неге? Анткени шарият боюнча шам намазына чейин эмес, шарият боюнча күн батканга чейин. Эгерде күн батканга чейин алардын этек кири келбесе, анда алардын орозосу туура. Анан күн баткандан кийин, ооз ачкандан кийин, анан кийин балким намазга чейин бир 3-4 мүнөт шам намазына чейин. Анан кийин шам намазына чейин анан келип калган болсо, ал эчтеке эмес. Анда ал намаз окуганага тыйылгат, ал намаз окуй калды, этек кири келди, бирок ошол күндөгү орозосун казасын кармап бербейт, ал күндөгү орозосу эсептелинет. Демек, мына бул негизги 6 сыфаттагы адамдар орозосу. Аллах субхана тааля бардыбызга орозо маселесиндеги шариятты жакшылап билип, ошону жакшылап түшүнүп алууга Аллах бизге ошону насип кылсын. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: "Мен юридуллах бихи хайран юфақиху фид-дин." Кимге Аллах жакшылыкты кааласа, динди терең түшүндүрүп берет дейт. Андыктан келиңиздер, орозо бул фикх маселеси бизге өтө керек. Аллах субханаху тааля бизге терең түшүнүк берсин. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.